Ассаламу алейкум, урматтуу Кыргыз блог каналынын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Биздин кыргыз курама командабыздын чабуулчусу Жоэл Кожо. Жоэл Кожонун баары ачылып, мындайча айтканда ал Ирандын мыкты деген командасы болгон Истиклал Тегеран деген клубка өтмөк болгон, бирок деген акыркы мүнөттөрдө, акыркы сааттарда деп айтсак болот, аны азыркы учурда анын клубу болуп эсептелген Динамо Самарканд клубу кое бербей койду. Эгерде аны клуб кое бергенде, анда ал бир нече айлардан кийин Азиядагы мыкты деп эсептелинген Аль Наср, Аль Хиляль жана Аль Ахли дегенге окшогон клубтарга каршы оюн көрсөтмөк. Бирок тилекке каршы Динамо Самарканд Жоэл Кожону кое бербей койду. Бул окуянын баарыңар эле билсеңер керек, уксаңар керек, бирок аягына чейин түшүнбөй аткандар болсо, бул видеону аягына чейин көргүлө жана биздин каналыбызга катталганды унутпагыла. Окуя мындай башталат экен. Сезондун башында азыркы учурда Жоэл Кожо ойногон Динамо Самарканд клубунун тренери жана ал клубдун жетекчилери, директору дегендей, ошолордун баардыгы эгерде жакшы бир клуб Жоэл Кожого кызыгып трансфердик мындай запрос жөнөтө турган болсо, $100,000, анда аны тренер дагы, клубдун директору дагы кое бергенге макул болобуз деп айтып сөз беришкен экен. Өзбекстанда трансфердик терезе жабылгандан кийин, ал эми Иранда болсо трансфердик терезе жабылаарына бир күн калганда, ирандык Истиклал Тегеран клубу Динамо Самаркандга $300,000 сунуштап трансфердик запрос жөнөттүр. Бирок акыр аягы келип, Динамо Самарканддын директору керектүү болгон документтерге кол койбоптур, ошону менен трансфер болбой калды. Жоэл Кожо өзүнүн Чемпионат Азия деген сайтка берген жазуу түрүндөгү интервьюсу же болбосо айткан сөзү боюнча, Жоэл Кожо бир күн кечке тренер менен, бир күн эмес, көп убакыт ичинде эле тренер менен, ошол клубдун директору менен, руководствосу менен сүйлөшкөн болчу экен ал жөнүндө. Эгерде кандайдыр бир клубтан сунуш келе турган болсо, анда мени кое бересиңерби дегенге окшогон сөздөр болгон окшойт. Анда болсо Жоэл Кожонун өзүнө деле сезон башталгандан баштап эле ооба биз сени кое беребиз, биз сенин өскөнүңгө макулбуз, биз сенин футболист катары өскөнүңдү каалайбыз дегенге окшогон сөздөр менен аны алдап келишкен экен. Бирок акыр аягы келип, аны өздөрү каалаган суммадан 3 эсе көп сунуштаса дагы, аны Жоэл Кожону кое бербей коюшту. Ал сөздөрдүн баары чыккандан кийин, Жоэл Кожо ошол нерсенин баарын айткандан кийин, Динамо Самарканд дагы унчукпай калган жок. Ал клуб тарабынан, башкаруучу тарабынан мындай сөз айтылыптыр. Динамо Самаркандда Жоэл Кожодон башка чабуулчу жок болгондуктан, Өзбекстанда болсо уже трансфердик терезе жабылып калгандыктан, эгерде Жоэл Кожону Иранга кое берип кое турган болсо, анда Динамо Самарканд башка оюнчу менен Жоэл Кожонун ордун алмаштыра албайт экен. Жана командада дагы аны алмаштыра турган оюнчу жок. Трансфердик терезе жабык болгон үчүн дагы Жоэл Кожонун ордуна башка бир оюнчуну алып келе алышпайт экен. Ошол себептен улам Кожону кое бербей коюшуптур. Жоэл Кожо болсо Динамо Самаркандда эң ключевой игрок болуп эсептелет. Анткени деген Жоэл Кожонун арты менен Динамо Самарканд 2-дивизиондон Суперлигага көтөрүлүп, азыркы учурда Динамо Самарканд өзүнүн Суперлигадагы местасын, ордун сактап калуунун аракетин кылып жаткан убагы. Эгерде аларда жакшы Жоэл Кожого окшогон чабуулчу жок боло турган болсо, алар жөн гана өзүнүн ордун сактай албайт дагы, кайра 2-дивизионго түшүп калышы мүмкүн. Кожонун дагы бир сөзү чыкты. Бул сөзүндө деген Жоэл Кожо аябай клубдун руководствосуна, машыктыруучуга аябай нааразы болуп, аларга таарынып жазган экен. Жана бул жазуулардан кийин, бул комментарийлерден кийин, бул интервьюлардан кийин Динамо Самарканддын руководствосу клубдун ичинде мындай расследование, тергөө жүргүзөбүз деп айтып чыгышты. Ал тергөөнүн жыйынтыгы менен Жоэл Кожого айып салышы мүмкүн. Жоэл Кожо өзү айткандай, ирандык Тегеран Истиклал менен мурун эле кыргыз курама менен сбордо Анталияда жүргөндө эле кол койгон экен 2 жылдык контрактка. Бирок анын азыркы учурда биринчи Динамо Самарканд менен дагы 1,5 жылдык контракты бар болгондон кийин ал өз билемдик менен кете албайт. Анын кай жака кетерин, келерин бир гана Динамо Самарканд клубу чечет. Бул жерден эң башкы күнөөкөр болуп, бул Жоэл Кожо дагы эмес, Динамо Самарканд дагы эмес, профессионалдык клуб болгондон кийин, Азиядагы мыкты командалар менен ойноп, мындай өздөрүн мыкты деңгээлде алып жүргөн клуб болгондон кийин,
алар ошол нерсенин баарын билип жана баарын алдын ала кылышы керек болчу. Андан кийин трансфердик терезе жабыларына 1 күн калгандан кийин анан трансферге сунуш жөнөткөнү бул аябай туура эмес нерсе деп эсептейм. Эми кийинки трансфердик терезе бул кышында болот. Ошол кышында Жоэл Кожону алганга аракет кылат деп биз ирандык клубка ишенебиз жана бул трансфер акыр аягына келип ишке ашат жана биздин чабуучубуз Жоэл Кожо Иранда мыкты командалардын арасында, мыкты оюнчулардын арасында оюн ойноп, өзүн дагы мындан ары футболист катары өстүрүп, мыкты деңгээлге чыгат деген ойдобуз. Видеону аягына чейин көргөнүңөр үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Кийинки видеолордон жолугушканча жакшы тургула.